Ассаламу алейкум, урматтуу ушул видеону көрүп жаткан жаңы көрүүчүлөр жана менин көптөн бери күтүп келген подписчиктерим, баарыңыздарга салам айтамын. Жана ошондой эле акча табууну өздөштүргүсү келгендер, көптөн күткөн күн келди. Мен кайрадан сиздер мененмин. Жаңы келгендерге силерге да жылуу тосуп каламын. Акча табуу жолдорун даярсыздарбы? Анда эмесе кеттик достор. Интернеттен онлайн акча тапкыңыз келеби? Бүгүн сиздерге etask деген .net деген платформаны тааныштырамын. Бул жакта оңой тапшырмаларды аткарып, чыныгы акча табууга болот. Кызыкпы? Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Башкы бетине киргенде эле регистрациядан өткөндөн кийин сиздер мынакей ушундай окнону көрө турган болосуздар. Бул жерде сразу эле мынакей 4 рубль, 3 рубль, 5 рубль деп чыга баштады, көрдүңүздөрбү? Мына демек ушулар заданиялар, ушуларды аткарып биз ушундай акчаларды иштесек болот. Кымбаты деле болот, азы деле болот, 1 сомдон 100 сомго чейин болот достор. Биякта рубль катары эсептелинет, сом деген жок. Мынакей кире турган болсок, активность в Instagram дейт. Мынакей Instagramга кире турган болсок, бул жерден актив көрсөтүш керек. Мына сразу эле түшүнүш керек да, актив көрсөтөт эмес Instagramга депчи. Орусча билгендер шага эле түшүнөт. Мынакей задание деген жерди көрүп турган болсоңуздар, мен заданияны аткаруучу жер. Та турган эң маанилүү нерсе достор, сразу эле могу выполнить задание дегенди басып кирбегиле, себеби сиздерге мындай оор заданиялар келип калышы мүмкүн да, түшүнбөгөн заданиялар да бар да сиздердечи. Ошондуктан сразу киргендер задание деген жерден окуп, мындай условиялар берет да, ушундай аласың, тиңдей аласың дегендечи. Мисалы азыр берип атпайбы, подпишитесь, поставьте он лайк депчи. Демек ушуну аткара аламбы, аткара алат экенмин деп туруп, анан выполнить заданиянан басып, анан кирип аткарабыз, көрдүңүздөрбү достор. Түшүнбөгөн заданиялар бар да могу жердечи. Зарегистрироваться в приложение Sport Master дейт. Ушуга кире турган болсок, мисалы бир задание тандаңыздар да, ушундай мына условиялар чыгат. Ушуну аткара албай турган болсоңуздар, выполнить дегенди баспаңыздар, себеби муну басып коюп аткарбай койсоңуздар, мисалы могу четте турбайбы 3 кнопкачы, ошону баса турган болсок, бул жакта да көп функциялар бар. Жана мен айткандай эле, бул аткарбай койсоңуздар, выполняться деген жерге түшүп калат да, ошол бойдон калып калат. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин сиздерге штраф салынат да. Же либо туура эмес аткарып салган үчүн дагы штраф салынат. Ошон үчүн так туура аткарыңыздар керек достор. Мына проверяется деген жерге кирели. Мен ушул жерден аткарып койгом, мисалы. Оңой заданияларды аткарсаңыздар эле, көбүрөөк заданиялардан аткара берсеңиз, анан ошентип эле акча түшө берет. Бул жактан оңой эле достор, мынакей. Написать отзыв Яндекс деп, Яндекске отзыв жазыш керек. Мына 3 сом 50 тыйым төлөгөн эми мындай текшерүүлөрдө да. Активность сайте дейт мынакей. Мен могу шарттарын аткарып, ушул туура экен деп туруп, анан мынакей шарттарын аткарып скриншот кылып, бул жактан файлдарын жөнөтүп кетирем. Ошол достор, баардыгы оп-оңой эле, түшүнбөчү жери эч нерсе жок. Баары эле түшүнүксүз жерлер. Мынакей завершенный дейт. Бул жерден уже аткарып койгон тапшырмаларым, заматпай аткарып койгом буларды достор мен. Бир где-то 10 минуттан ичинде моунча 3-4 задание аткарып таштайм да менчи. Анан ошентип эле баланска кире турган болсок, мынакей 3 точка менен башкарабыз, ушул сайтта ар бир жактарына кирип функцияларыначы. Баланс деген жер бар. Баланс деген жерге кире турган болсок, мынакей менин счетумда почти 30 сом бар. 30 сом. Бул жерде жанакы аткарган заданиялардын историясы түшөт мынакей. Мындай историялары. Анакей мындай болуп кете турган болот, -5 деп турат, көрдүңүздөрбү достор? Мен заданияны туура эмес аткарып койгон үчүн да -5 деп алып калды. Ошон үчүн заданияны так туура аткарып эле аткара берсеңиздер. Негизи баары оңой эле, сиздер болгон туура жерлерине кирип эле аткарып эметип койсоңуздар эле акчалары түшөт. Анан заработок деген жерге киребиз. Заработок деген жерге киргенден кийин сиздерге алгач эле өзүңүздөрдүн ссылкаңыздар чыгат. Сиз бул ссылкаңыздарга киши каттап, алардын сиздердин атыңыздардан катталып, сиздерге иштегенде сиздерге дагы бир канча бир проценти акчасы түшүп турат. Ошол достор, мынакей менин баланста биякта көрүнө турган болот. Анан вывод средств дейт, акчаны чыгаруу жагына эң кызыктуу жагы ушул жер. Минимальный акча чыгаруу жагы 50 рубльдан өйдө. 50 рубльдан өйдө чыгат. Мен уже 5 февралда акча чыгарып койгом, 53 сом. Почти 50 сом экен да. 53 рубль болот, 50 сом. Выплачено деп акчасы түшкөн достор. Азыр мынакей сиздерге да көрсөтүп берейин. Payer кошелекту көбүңүздөр билсеңиздер керек. Иштеп эле жүргөндөр, акча тапкысы келип жүргөндөр баардыгы эле билишет кандай кошелектор бар экенин. Алардын бири Payer деген кошелек. Мынакей история жагына кирели. Анан мынакей история 53 рубль 98 копейка, көрдүңүздөрбү, түшкөн. 2 күн ичинде түштү максимум. Негизи 3 күн ичинде түшөт. Азыр ушунча эле акча таап иштей бересиздер. Оңой эле заданияларды аткарып эле баардыгын чет-четинен эле иштей бересиздер. Меники уже биякта 30 рубль баланста турат. Еще биякта 4 задание текшерилүүдө турат. Уже ушулар аткарылса эле почти 50 сом болуп калат. Бирипчи кайра эле акчасын чыгарып кете берем. Заданиялар көп, 563 задание бар. Ушунун баарын чет-четинен эле аткарып эле кете бересиздер достор. Түшүнбөгөн жерлер болсо чыгып кетесиздер. Достор, бүгүнкү чыгарылышта ушундай оп-оңой эле сайт, задание аткарып эле ушинтип 1 сомдон 100 сомго чейин иштесе болот. Максимум бул жерден 10 рубльга чейин иштесеңиз болот. 10 сомго чейин заданиясынчы. Заданиялар оп-оңой эле, айтканымдай эле замат тил аткарасыздар. Заработок деген жерге кирип, өзүңүздөрдүн Payer кошелегиңиздарды жазып, акчасын чыгарып кетсеңиздер болот. Эгерде Payer кошелек жок болсо, мен аркылуу байланышып, мага салсаңыздар, мен сиздерге кайра банк картаңызга салып берем достор. Келерки видеодо сиздерге более крупный, нормальный акча таба турган сайтты көрсөтөм. Сиздерге жагат деп ишеничтемин. Ошондуктан достор, связьда болуш үчүн менин каналыма подписация этип, коңгуроо баскычын басып койгула жана байланышта болуңуздар. Ошол достор, бүгүнкү видеомдун аягы ушуну менен акырына чыкты.